Жаңы өкмөт башчынын айлык маяна тууралуу айткан сөзүн коомчулук кызуу талкуулап жатат. Тагыраагы депутат Дастан Бекешев Улукбек Мариповго бир айда 5600 сом менен жашаса болобу деген суроо узаткан. Марипов болсо ооба деген жообун берген. 5600 сомго деле жашаса болот. Бирок болобу? Чындыгында кыйын. Ооба. Эми сурооңуздун түпкүрүн түшүнүп турам. Бул жанагы эң төмөнкү көрсөткүчтү айтып атасыз. Жашоо минимумдун Минимумду өлчөмү. айтып атасыз да, потребительский корзинаны айтып атасыз. Анда эмне себеп менен биз дагы эле элди алдап атабыз да. Токтом негизинде ошол прожиточный минимумду бекитип, мына ошо жашаса болот деп атабыз да. Эми айла жоктун иши болуп атат да бул. Муну карап чыгайлы. Урайым Камбаров кесиби боюнча мугалим. Ал бир нече жыл мурда маянанын аздыгынан кесибин таштоого аргасыз болгон. Бир ай иштеп тапкан акчасы үй бүлөсүн багууга жетпегендиктен миграция агына калган. Анын пикиринде чакан үй бүлөгө бир айда 10 миңди жеткирүү кыйын. Эми бул премьер-министрдин айтканы бир айга жетпейт да. 10 күнгө да жетпейт да, эгер жакшылап иштетип, жакшы жашайм деген адам үчүн. Ал премьер-министр ушу базарды айланып көрбөгөндүгүн кесепети да болчу. Эгер базарды бир эле кыдырып көрсө, ошондо базардын баасы кандай экенин, ошол 5600 сом жетеби, жетпейби, ошону сезмек да. Бул базарды кыдырып эл менен аралашпагандык, элдин кабары болбогондук да. Элдин турмушу кандай болуп атат азыркы күндө? Эл кыйынчылыкта жашап атабы, же жыргап жашап атабы? Ошону билбегендигин себебинен ошол сөз айтылып кетти дем. Ол өзүн эгерде ошону айтса болот, сен үй бүлөң менен бир ай жашап көр ошо 5600 сом менен. Бала чакаң бага аласыңбы? Деп өзүнө суроо бергенде кандай болот? Ал арада шаар тургундарынан орточо эсеп менен үй бүлөсүн каржылоодо бир айга канча короторуна кызыгып көрдүк. Шаар тургундары бир ооздон 5600 сом азыркы кымбатчылык учурда бир айга эмес бир жумага араң жеткиресиң. Ошондо дагы көчөдөн тамактанбай, машинага май куйгандыгы эсепке албаганда деген жообун узатышты. Эми 6000 мага жетпейт. Мен азыр ушу бир айдын ичинде эле ушу лекарствага, дары-дармектерге эле кетирем. Сен азыр тамак аштары өтө эле кымбат болуп атпайбы? Бизге айлык деген бар, уяк бияка басат экенбиз. Той тамаша деген бар. Эми барбай койсок элден чыгып кетебиз, тууган тушкан деген бар. Ошондойлорго баргысак жетпейт экен эми. Бизде квитанция деген бар, суу деген бар, газ деген бар. Неме деген ошолор бир айда баардыгы келип алышат. Биз кайсы бирине төлөшүбүздү билбей калабыз. Чынын айтканыбыздачы. Ошон үчүн айлыкты көбөйтсүн, майли көтөрсүн, пенсияны көтөрсүн. Бияга 5-600 сом жетпейт. Семьяга. Канча 5600? O bir adamga değil mi? Bir adam ona. Osta жетет. Hem ekonom kılsa 5600 normalde bir adamga. Hem azlık kılat, no hem ekonom kılsa toylarga barbay. Министрликтин маалыматына ылайык 2019-жылдын январынан тарта октябрына чейин бир айлык орточо эмгек акы 4,2%га өскөн. Мындай статистика өлкөдөгү жеке менчик жана мамлекеттик мекеме уюмдарда төлөнчү маяналарды кошкондо чыгарылган. Ага ылайык 2019-жылы орточо эмгек акы 16563 сомду түздү. Мындан сырткары өлкөдө жыл башынан бери расмий катталган жумушсуздардын саны 81,4 миңге жеткен. Айымкан Исралыгыз Азан Бузирков, Ынтымак.